kulakların jardamıyla bir sağlamızın ölçüşümüz. Sırtlı çölü dövüyor, ün dördü, bak taraftarda şunuldagan ün, suunun şıldıra batkanın, bulbuldun sayragan ün topluları, ün hakkında sez alamız. Bu analizatorı negizgi erkek funksiyonatlara ündör arkılуу айлана чөйрө менен байланышабыз жана мейкиндиктеги тең салмактуулукту сактоого шарт түзөт. Биздин мейкиндиктеги тең салмактуулугубуз ички кулактагы вестибулярдык аппараттын жардамы менен жүзөгө салынат. Kulaktın düzülüşü kredi formatında. Bu yerde adamın kulağının düzülüşü, bizge muzikasını ölçü olacak. Adamın kulağı 3'e bölünür. Doşoluktan biz doktorda da 3'e bölü aldık. Sırtkı kulak, ortaokul kulak da oldu, içki kulak da oldu. Sırtkı kulak, görüp durganday, sırtkı kulak kalkandan, sırt dokturguç tüküktü, tarsında jargagı arkılуу gelipti. Alemi ortaokul kulak, uğturguç söğüktörden, balkaçadan, döşüçödü, üzöngüçödü. İçki kulak, denenin tek salmaktуулугун сактоочу вестибулярдык аппараттар үлүлдөп турат. İçki kulak, uктургуч түтүк аркылуу мээ менен байланышат. Ün толкундары сырткы кулак аркылуу келип, уктургуч түтүк аркылуу келет дагы тарсылдак жаргагын бирилдирет. Тарсылдак жаргагы уктургуч сөөктөргө кыймылга келтирет. Балкача döşüçü, üzöngüçü arkılуу ün толкундары ички булакка өтөт. Ички булакта вестибулярдык аппараты жана үлүл турат. Үлүлдүн ичи суюктук болгон. Ушул суюктук аркылуу нерв клеткалары менен байланышып, уктургуч түтүк аркылуу мээнин чоң жарым шаарынын чыкый бөлүгүнөн уралат келебиз. Эгерде кандайдыр бир катуу учтуу нерселер менен кулакты чукуган болсо, катуу ün болсо, тарсылдак жаргагы тешилет дагы кулак угуудан ажырайт. Же болсо кулак күлөй болуп калат. Эгерде ички кулакка инфекция кеткен болсо, суук тийүүдөн, анда инфекция келип, бул жерге уктургуч түтүктөргө толуп, адамдын угуусун бузат. Күлөй болуп калып, коркунучу бар. Kulaktır düzülüşü boyunca Yoğun Gats programması jardamıyla hazır ballar işte bu yerde sürekli